Түз эфирде Ала Тоолаев программасын көрүп жатасыз. Студияда Амантор Төрөбаев. Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров айыл аймактардын жана шаарлардын деңгээлиндеги административдик аймактык бирдиктер жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Документти ушул жылдын 20-июнунда жогорку кеңеш кабыл алган. Аталган мыйзам өлкө башчысынын 2021 жылдын 12 октябрына чыккан номер 435 жарлыгы менен бекитилип, 2026 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасында белгиленген. Ардактуу көрөрман, ал ушул темада алдыда кеп калабыз. Бул үчүн Ош облусунун Араван районунун акими Сейтек Кулубаев, Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы Насыридин Абдраимов жана Араван районунун Төө Моюн айыл өкмөтүнүн башчысы Самат Дүмүровду чакырганбыз. Саламатсыздарбы, угутмандуу көрүңүздөр менен студиябыздарга кош келиңиздер. Мынакей соңку жылдары айыл аймактык ушул реформа соңку жылдары аябай күчтүү жүрүп атат десек жаңылбайбыз. Негизи эле Араван районунда учурда бул иштер кандай жүрүүдө? Оптимизация, ошол эле учурда социалдык объекттер көбүрөөк салынып атат деп атат. Саламатсыздар. Негизинен биз ушул оптимизация аймактык реформаны райондо ушул жарлыктын календардык планына ылайык биз ушул макулдашуу комиссиясына түзүлгөн жарлыкты аткаруу максатында бизде ушул мурда 8 айыл аймак болсо, азыр 6 айыл аймак болуп бириктирилген. Бул мурдагы Нурабад айыл өкмөтү менен Тепе Коргон айыл өкмөтү азыр бириктирилип, Дөбө Коргон деген баягы өзүнүн баягы ирлештирүү жүрүп атат. Мурда алып жүргөн аты болгондагы ирлештирүү жүрдү. Ал эми мурдагы Айлан Арба айыл өкмөтү менен Маңгыт айыл өкмөтү дагы биригип бизде Достук айыл өкмөтү деп аталды. Анан эми бул ирлештирүүнүн бир эмесинде натыйжа жагы ушу мындайча айтканда башкаруу жагы натыйжалуу болуп атат. Биринчи, экинчи баягы ошол эле баягы айтылгандай жайыттарды башкаруу, сугат сууларын башкаруу жана ошо жерлерди башкаруу жагы бүт ошол айылда жайгашкан айыл өкмөттөрүндө калып, бирок башкаруу жагы муниципалдык башкарууга берилет. Ичүүчү суу, таза суу дегенде бир муниципалдык мекеме түзүлүп, ошо бир тапкан эсеп кысабы, каражаты да бир жерге түшүп, анан ошол каражаттын негизинде иш алып барылат. Бул ошол эле мына муниципалдык ишкана жайыты дагы, таза суу дагы, АВП дагы, сугат сууга дагы башкаруу жагы ушундай оптимизация. Анан эми экинчи аба бош калган имарат боюнча токтоло турган болсок, бир айыл өкмөттүк бош калат да, мисалы үчүн. Алга биз ушул эффективдүү башкаруу боюнча мына бала бакчаларды баягы балдардын санын муктаждар бар да, очередте турган, ошолорго белгилеп алып атат да. Эми бул жерден алгачкы жыйынтыгы ушул мындайча айтканда оптимальный башкаруу болуп, жайыттарда, сууну да, таза бир аз чачырандуу болсо, азыркы учурда бир калыпка түштү десек жаңылбайбыз. Бир калыпка түштү десек болот да. Анан мунун дагы жакшы жагы дотациянын көлөмүн кыскартууга да, акырындык менен дотациядан чыгууга дагы мындайча айтканда натыйжалуу өбөлгө түзүлдү десек болот. Эми туура эми бул жерден мына азыр эки башка бюджет менен мурда бекитилип калган жыл башындагы эки айыл өкмөттүн эки башка бюджет менен кеткени менен жыл этегинде ошол экөөнү ташыган баягы кирешеси бириктирилип кайра бир бюджетке түзүлөт. Ошол менен биргеликте инвестиция тартууга дагы өбөлгө түзүлөт. Себеби мурда бир айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгү азыраак болсо, кийинки айыл өкмөт менен бириккенден кийин баягы эмеге инвесторго инвестиция тартууга жер, ошол эле инфраструктура, ошол эле шарттарды түзүү боюнча чоңураак бир мындайча айтканда шарт жол ачылды десек болот да. Мына натыйжалуу жагы ушуну көрүп турабыз биз айылдарды болсо, айыл башчыларынын саны да кескин түрдө кыскарды деп айтылган. Бул боюнча 2-2 токтомго дагы биз азыр каралып атат. Айыл башчыларды кайра ошол карап көрүп, эмесин штаттык бирдигин чечүү боюнча. Эми мындай болгон жагдайлары, пайдалуу жагдайлар бар да. Эң башкысы бул иштешүү жеңилди десек жаңылбайбыз, анткени болсо айыл аймактар менен. Ошондой эле Юсупов айыл өкмөтүнө токтолсок, Насырдин Сатылдиевич, учурда айыл өкмөттө кандай иштер болуп атат, айта кетсеңиз. Жакшы, эми бул багытында биздин айыл өкмөтүндө
Арван районунун борборунда жайгашканга байланыштуу биздин ушул эле азыркы жогоруда айтылып кеткендей эле бул бириктирүү өтө жакшы кетип атат. Себеп дегенде ушул кезге чейин биздин өкмөттө 4 АВП, 3 СООП боло турган болсо таза суу менен булардын тазалык ишканасы менен кошуп бир муниципалдык ишкана ачылып отурат. Бул дагы ушул жогоруда айтылгандай ыкчам башкарууда өтө жакшы результаттарын берет десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде бурда суунун АП башкарууларын өзүнчө ар тараптуу алардын өзүнүн ассоциациялары менен аларга түздөн-түз биз тапшырмаларды бере албасак, бүгүнкү күндө бирдиктүү болуп калып туруп, аларды муниципалдык таза суу ишканасы деп ачылып, ошону менен биргеликте ошолор кирип кетти да арасындачы. Ошол менен эле тазалык боюнча дагы булар бирип калды. Булардын иш жүрүшүндө мурда АУПнун, СООПнун баягы бухгалтерлыктагы чарбалык иштерин же болбосо ошондой эле абоненттик жыйындары бирдиктүү эле бир эле кезде ошо суга суунун дагы жыйындарын топтоого, ошондой эле таза суунун да жыйындарын топтоого, баягы ыкчам башкарууда бул өтө жакшы жарым берип атат. Өзүнүн натыйжасын берип атат да. Ошондой. Самат Турганбаевич, ошол эле айыл өкмөтүнө токтолсок, мынакей суу кат маселеси, жайыт маселеси ушул бирдиктүү чечилип атат деп атат. Негизи эле Төө Моюн айыл аймагы кандай болот бул жаатта? Саламатсыздарбы? Төө Моюн айыл аймагы районубуздун борборунан 135 километр алыстыкта жайгашып, жайкысын аябай ысык келгендиктен бизде негизги приоритет катары районубуздун жетекчисинин тапшырмасы бар, суу маселесин чечүү боюнча. Тилекке жараша быйыл суу маселесин чечүү боюнча 26 жалпы жерден суу чыгарып сугаруу, бул скважина аркылуу сугаруу маселеси каралып, быйылкы бүгүнкү күндө 80% жумуш аткарылды. Андан сырткары айыл аймагыбыздын этегинде Фергана жана Керкидан деген чоң арыктар, каналдар өтөт. Ошолордон облустук суу чарба башкармалыгынан 3 чоң насостук станцияны куруу жолу менен өйдөңкү эгин талаларына суу чыгарылуу каралып, бүгүнкү күндө анын дагы жумушу 70%га аткарылып турат, аткарылуу алысында турат. Андан сырткары быйыл Кудайга шүгүр суубуз кенен Найман көлүндө дагы суу жакшы топтолду быйыл. Анткени жаанчыл болду десек жаңылбайбыз, Туура. Ошондой эле социалдык маселелерге токтолсок, учурда болсо мисалы жаан чачым көп болуп атат деп атабыз. Ошол эле учурда төмөндө айтып калдыңыз, бала бакча, мектеп деп. Бул жаатта иштер кандай жүрүүдө? Быйыл эми дыйканчылык үчүн айыл чарбасында абдан былтыркы жыл менен салыштырмалуу түшүмүбүзгө мол түшүм ала турганга ыңгай түшүлдү да. Биздин район эми Арабан району негизинен агрардык өнөр жай району болгондуктан 2 түшүм алабыз. Мына эрте жаста эле баягы февралдын 20-25-теринен баштап эрте жаска картошкаларды эгип, капусталарды эгип, алардын кайра түшүмүн ушул апрелдин аягы, майдын башы менен алып калабыз. Андан эми бошогон жерлерге кайра экинчи түшүм эгип, мисалы үчүн жана жүгөрү, башка өсүмдүктөрдү, айыл чарба өсүмдүктөрүн эгип дегендей. Анан ошол эле мезгилде экспортко да чыгарып, ошол картошкаларды, капусталарды Россияга, жакынкы Казакстан республикасына да чыгарып ушундай эмелер менен иш алып барылат. Эми быйыл жаанчыл болду деп айтылып атканда, жаандын жакшы жагы да бар, эми экинчи жагы да бар. Эми ошол эле ошол жаан жаагандан сел агып, бирок биздин районда кээ бир эгин талааларды жууп кетип атат, кээ бир эгин талааларды жууп кетип атат, бирок биздин райондо эгин талааларда эми андай болгон жок, жууп кетүү жагы болгон жок. Ошол эле мезгилде алыскы айылдарыбыз бар биздин, эми ошол Достук айыл өкмөтүнө караган Кара Булак айылы, бул Ноокат районунун жакта жайгашкан. 2-3 жолу ошол жолубузду жууп кетип, ошол алыскы айылыбызга барчу. Анан жанагы электр жарыгы дагы өчүп, ушундай болгон. Эми бирок кайра ыкчам калыбына келтирип, биз өзүбүздүн жергиликтүү деңгээлде ошол айыл өкмөттүн өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн, райондук бөлүмүнүн, мен жарандык коргоонун башчысы катары ошо жолу шартын түзүп, кайра ошол калыбына келтирип алдык. Эми
үйлөрдү капталган случайлар бизде катталган жок, бирок гидросооруженияларды эмелерди баягы Араван сайы бар, негизинен райондон өткөн бизде. Район ортосу менен өткөн Араван сайынан ошол суу толо келип, жээктерин жеп, анан жанагы анча-мынча алыш баштарын жеп кетти. Мына 3-4 сыйра ошол жерди калыбына келтирдик. Каналдардын баштарын жээктерин бекемдеп, бекемдеп, жээктерин бекемдеп. Эми ал өзүбүздүн күч менен жергиликтүүдөн келди. Анан мына областтык суу чарба башкармалыгынын кубаттуу техникаларын алып, жээктерин бекемдеп, АУПлар менен, ушул айлөкпөттөр менен калыбына келтирип, кайра алыш баштарын калыбына келтирдик. Эми бизде социалдык объектилер боюнча айткандай, социалдык объектилер дагы ошол бизде учурда бүт ошол ремонтко муктаждар бар болгондордун ошол калыбына келтирип ремонт иштерин жүргүзүп атабыз, сөзсүз деңгээлде, жергиликтүү деңгээлде. Анан эми боюнча республикалык бюджетке дагы ушул 5 мектебибизди ушул жаңы кайра курууга планга киргиздик да, район боюнча. Эми социалдык объектилер менен ушундай аракеттер көрүлүп атат. Ушул иштер менен ушул аракеттер көрүлүп, дароо ошондой кандай жөшөлдөп жааса, кайсы жерлер ошо жанагындай каналдардын жээктери дуушар болсо зыянга, ошол суу талкалан менен кайра эле ошолорду калыбына келтирип, алыш баштарын жанагы элдин да күчү менен, элди да мобилизация кылып, өзүбүздүн күч техникалар дагы менчиктүү түрүнө карабастан ошолорду кайра калыбына келтирип иштери, ремонттоо иштерин жүргүзүп калып атабыз буюрса. Эң жакшы. Юсупов айыл өкмөтүнө кирсек, Насирдин Сатылдиевич, учурда бул жаатта иштер кандай жүрүп жатат? Мынакей айтып калдык, жаанчыл болуп атат деп. Негизи жарандык коргонуу жакшы иштесе да буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы маалымат берип атат. Ушул айылдарды сел сууларынан каптоо, мындай алдын алуу чаралары жакшы болуш керек депчи. Туура айтасыз. Азыр бул боюнча өзүңүздөр да көрүп атасыз, кээ бир республикабыздын аймактарында ушундай иштер бар атат. Бирок биздин районда бүгүнкү абалда тынч. Бирок ага карабастан биздин ушул районубуздун жетекчилигинин тапшырмасы менен ушул бүгүнкү 6 айлык жыйынтыктардын негизинде ушул алдын ала чара көрүнчө ошол эле суу жээктерини жеп кетпеш үчүн алдын ала ушул бюджеттен, ушул ЧСдин бюджеттерди каралгыла деген тапшырмалар берилип атат. Ошого карабастан бүгүнкү эле жанагы эле биз айткандай АУПлар менен СОУПлар баары бириккенде ушул башкаруу жүрүшүндө биз бүгүнкү күндө ошол жердеги кызматкерлер менен ошондой эле райондук суу чарбалыклар менен биргеликте алдын ала иштер жүргүзүлүп жатат. Селден кийин, селге чейинки дарыяларыбыздын жээктериндеги, каналдын жээктериндеги дарактарды алдын ала ошолорду кырктырып, ошол айыл башчыларынын ошол жээктерге алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп келатат. Буюрсак андай нерселер болбосун, бирок ЧСке жараша ошондой иштерди биз алдын ала иштер жүрүп баратат. Самат Тургамович, Төм Моюн айыл аймагына токтолсок, бул жаатта иштер кандай болуп атат? Төм Моюн айыл аймагында 2023 жылы быйылкыдай ар жерлерде болгон селдин кесепетинен бир аз жолдорубуз жана арыктарыбыз жабыркаган. МЧСтин, район жетекчилигинин, облус жетекчилигинин жардамы менен 3 күндүн ичинде бардык жолдорубузду, арыктарыбызды жана жалпы жарандарыбызды мобилизациялап, 250 жараныбыз жапа-тырмак 3 күн катар чыгып беришти. 17 оор техниканын жардамы менен 3 күндүн ичинде биз дыйкандарыбызга жолдорун оңдоп, суу арыктарын кайра калыбына келтирип бергенбиз. Тилекке жараша быйыл Кудайга шүгүр, андай кырсыктар биз жакта катталган жок, катталбай эле койсун. Бирок алдын алуу деген да маселе бар. Иш-чаралары жүрүп атат. Иш-чаралары жүрүп, эрте жаздан бери эле МЧСтин жардамы менен жана районубуздун ДЭП 44 ишканасынын техникаларынын жардамы менен атайын кооптуу жайлардын селканаларды казып тазалоо иштерин жүргүзгөнбүз. Бул алдын алуу жумуштары. Ал эми төмөндө айтып калдыңыз, Сейтек Дүрөтбекович, ошол эле учурда дотациядан чыгаруудагы маселеси каралып жатат, айыл аймактарды эрилештирүү менен деп. Инвестиция айыл чарба жааты кандай болуп атат, айта кетсеңиз? Бизде эми инвестиция боюнча быйыл район былтыркы жылга салыштырмалуу
дээрлик 103% аткардык. 6 айда эле алып карасак, былтыркы жыл менен салыштырганда 555 миллион сомдук инвестициялар тартылды ушул 6 айдын жыйынтыгы менен. Бул эми эң негизгилери ушул ички инвестицияга туура келет. Анан албетте тышкы инвестициядан бир аз 30% орду бар. Эми бул деген ушул 6 айдын жыйынтыгы менен бизде эгерде жеке менчикти эсептебегенде эле 16 өнөр жай ишканалар ачылды. Эми майдасын айтпай эле коеюн, мен мына чоңурактарын айтсам, көмүр брикет заводу ачылды. Ошол Араван цемент заводунун аймагында. Андан сырткары ошол 2 кыш завод ачылып, жалпы жеке менчиктин баарын алганда ушул 6 айдын жыйынтыгында 104 жумуш орун түзүлдү. Эми биз бул боюнча дагы экономикабызга салымды кошо турган ушул 3 кыш заводун быйыл ачалып атабыз. Андан сырткары ошол эле Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгына карата иш чарага кирген биздин ошол эле кыш заводдон сырткары бизде дагы өнөр жайды ээлеген ишканалар да бар. Ошолордун негизинде, ошолордун алкагында биз мына иш алып барып атабыз. Буйруса мына 3-4 кварталда негизгилерине биз жетишип алабыз. Бир соода логистикалык борбор быйыл ушул 3 кварталдын жыйынтыгы менен ачылып калат деп атабыз. Бул боюнча жерде трансформация бергенбиз. Анан эми айыл чарбасында болсо биз мына 6 айдын жыйынтыгы менен былтыркы жылга салыштырмалуу былтыр 2 миллиард 440 миллион сом болсо, быйыл 2 миллиард 553 миллион сомдук продукция өндүрүлүп, дээрлик аткаруу пайызы 102% катылды. Бул ошол эле ошол жанагы биздин мындай табигаттын эси болгон менен, эки жагы болгон менен жаан, суу, биздин район сууга муктаж да. Сугат жагынан быйыл мол болду десек болот. Ошон үчүн түшүнүш менен маселе жаралбайт, Ал жагында Кудай буйрса маселе жаралбайт. Ошондой эле биз жанагы натыйжалуу боюнча органикалык жер семирткичтерди көбүрөөк пайдаланып атабыз. Ушул иштерди аткарууга алып максат кылуудабыз. Сейтек Дулетбекович, буга чейин президент Садыр Жапаров, ошондой эле өкмөт башчы Акылбек Кусенбекович дагы айтып өттү эле, райондор, шаарлар өзүнүн деңгээлиндегидей болуш керек, өнүгүш керек. Төмөндө айтып өттүңүз, жумуш орундары түзүлүп, ушул район жакшы өнүгүп атат деп. Негизи эле ушул райондун инфраструктурасы кандай болуп атат? Ушулар тууралуу да айта кетсеңиз. Туура райондун инфраструктурасына келсек, бизде эми ошол негизинен бул мамлекеттик жол тейлөө мекемесине, бизде жол деп жол тейлөө ишканасына 230 километрдик жол тейлөө келет, радиус. Калгандары ички жолдор. Эми акыркы күндөрдө бизде ошол жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы мамлекетке дагы сунуштап атабыз республикалык. Бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн күч аракеттери менен дагы аракеттенип атабыз. Быйыл эле мына 6 айдын жыйынтыгы менен бизде 9 километр ички жолдор ремонттон өткөрүлүп жыйынтыкталып атат. Ал эми мамлекет тарабынан, республикалык тарабынан 6 километр асфальтирование кирип атат. Бул бир анын 3 километр уже бүтүп, 3-үнчү километр мына жакындан бери дагы 3 километрдик жол, мамлекеттик жол асфальтирование болуп атат. Таза суу дагы ошол инфраструктура адамга эң биринчи керектүү таза суу маселеси боюнча бизде ошол дээрлик 5 айылда 3 айыл өкмөттө, анын ичинен 5 айылында ошол ичүүчү суу азыр мына 6 айдын жыйынтыгы менен тартылып атат. Бул эми ошол жерде эсептегенде бизде бир 400 кожолук суу менен камсыз болушу жакшыртылып атат. Ошондой эле бизде андан сырткары ушул негизги маселенин бири жанагындай жөө өтмөк, тротуарларды, жол жээктерин кеңейтүү, баягы 56 жарлыкты аткаруу максатында кызылсызга чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды алдырып, анын негизинде биз ошол жөө өтмөктөрдү, анткени булардын баардыгы совет мезгилинен бери өзгөрүлбөй келген десек, өзгөрүлбөй келген десек, эң туура. Ошол негизинде биз жарыктандыруу, көчөлөрдү, алыскы конуштар, жан конуштарды жарыктандыруу, жөө өтмөк кылып, элге баягы мындайча айтканда шарт түзүү максатында ушуларды колго алып атабыз да. Андан сырткары айылдын келбетин оңдоо боюнча
ошол аялдамаларды ремонттоп өткөрүү, ошол эле мезгилде жанагындай айткандай кожолуктарды актатуу, сырдатуу же болбосо бир коммерческий объектилерди дагы эмесин оңдотуп, мындай фасадын, сырткы фасадын оңдотуу боюнча баягы бир дизайнга келтирүү десек жаңылбайбыз. Бир дизайнга келтирүү десек. Анткени болсо көрүп атабыз көрүнүк жарнактардан баардыгы болсо ар кимиси ар кандай. Ал эми соңку маалда мынакей бирдиктүү бир дизайнга келтирүү дагы иштери жүрүп атат десек жаңылбайбыз. Ушул иштерди биз колго алып атабыз да районда немилгелеп. Негизи бул баягы айылдын келбети болот экен. Айылдагы көркү, анан албетте жергиликтүү тургундарга шарт түзүү максат болуп калат экен да. Ушул негизги нерселерибизди аткарып атабыз биз. Эң жакшы дейбиз. Насирдин Сатылдиевич, ошол эле учурда сиздердин айылга токтолсок, Юсупов айыл өкмөтүнө учурда бала бакча социалдык жааты кандай жүрүп атат? Анткени болсо улам барган сайын ушул элдин саны да көбөйүп атат, бала бакчалар мындай актуалдуу болуп атат десек жаңылбайбыз. Туура айтасыз. Биздин дагы ушул районубуздун центринде жайгашканга байланыштуу инфраструктурасын оңдоо максатында азыркы жогоруда айтылып кетти. 65-жылдын жол жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар, мына көрүнүк жарнактарды иретке келтирүү боюнча, ошондой эле ушул район жетекчисинин тапшырмалары менен бизде азыр 1.370.000 тендери менен Ибн Сина көчөсү, ошондой эле Борборозда жайгашкан 4 көчөбүзгө 1.057.000 сомдук тендер менен светофорлор да орнотулат. Ошондой эле ушу элдерге баягы шарттарды түзүү боюнча Борборубуздагы балдар багы дагы бүгүнкү күндө өзүбүздүн жеке көзөмөлгө алынып, мамлекеттик муниципалдык башкарууга берилип, ал дагы иретке келтирүү боюнча иштери жүрүп атат. Ошо менен эле биздин калкыбыздын саны 27.879 болсо, бизге дагы ушул бала бакчалар боюнча дагы жетишпестиктер бар. Бул боюнча дагы биздин баягы азыркы жаңы неметип аткан жеке ишкерлердин дагы бала бакча ачуу боюнча дагы иштери жүрүп жатат. Ошондой эле быйылкы жылда биз пландаштырылып аткан азыр жаңы бала бакча куруу боюнча жерлерден азыр ушул маселелер каралып атат да. Жеке жактар менен да каралып атабы? Жеке жактар менен куруп берем деген, инвестиция салам дегендер куруу боюнча каралып атат. Себептен де башында айтылып кетти, бул жергиликтүү бюджетти көтөрүү, бул сөзсүз эле түрдө инвесторлорду керек, сырткы инвесторлор керек. Биз ага карабастан ал ички инвесторлор менен жеке ишкерлер менен ушул кичик ишканаларды ачуу боюнча, аларга шарт түзүү боюнча, ошол эле жерде кээ бир чогуураак бир ишкана куруу боюнча боло турган болсо, ага бизге жакындан жардам келип администрация жетекчилери ошонун жерин багытын өзгөртүү боюнча, трансформациялоо боюнча дагы алгылык. Баягы ишкер келип туруп, бирдеке курам дей турган болсо, ал жерлер болсо трансформациядан өткөн эмес, эчтеке кыла албайсың. Анын үчүн сиздер чогуу биргеликте иш алып барышыңыздар керек. Ошол боюнча азыр жакшы иштер бар атат деп мен. Самат Турганбаевич, сиздердин айыл өкмөткө токтолсок, Төө Моюнга негизи эле райондон алысыраак жайгашкан деп айтып калдыңыз. Төмөндө ал жакта иштер кандай болуп атат? Мынакей инфраструктурасы, төмөндө суу маселесин дагы айта кеттиңиз. Рахмат. Төө Моюн айыл аймагында инвестиция боюнча ички жана сырткы инвестициянын көлөмүн чоңойтуп, ошонун негизинде бюджети аз айыл өкмөттүн бюджетин көбөйтүү, айыл аймактын инфраструктурасын жакшыртуу биздин негизги приоритеттердин бири. Анын алкагында биз СССРдин мезгилинен бери жолдун бойлору айыл аймактын борбордук көчөлөрүнүн аябай кирешелүү жерлери кагырап бош турган буга чейин. Бүгүнкү күндө биз район жетекчилиги менен маселеттешип, ошол жерлерди мыйзам чегинде жеңил технология менен курулуштарды куруп, бир аз болсо дагы жарандарыбызга жумуш менен жеңилдик берүү десек болот. Камсыз кылуу, ошонун негизинде налогторду, кирешелерди түшүрүү жагы каралган. Ал эми сырткы инвестицияга келсек, быйыл кубанарлык иштер Төө Моюн айыл аймагында жакшы.
район жетекчилигинин, облус жетекчилигинин жардамы менен быйылкы жылкыга Кытай элдик демократиялык республикасынын Хэфэй шаарына барып тиешелүү жетекчилер кол коюп келдик. Ал жерде күндөн электр энергиясын алуу жолу менен панелдерди орнотуу жагы каралып, анын алкагында 200 гектар жерди бүгүнкү күндө трансформациялап жатабыз. Ал жерлер кагырап аябай таштактуу жайыт болгондуктан мындай иштеткенге мүмкүнчүлүк жок болчу. А бүгүнкү күндө ошол панелдерди орноштуруп күндөн энергия ала турган болсок, энергетика тармагында баягы кичи күн электр станциясы түзүлөт турбайбы демек? Андан сырткары Германиядан да келген инвесторлорубуз ошол эле тармак боюнча күндөн электр энергиясын алуу боюнча 30 гектар жерди сурашкан. Бүгүнкү күндө райондук деңгээлде трансформация жүрүп жатат. Эгерде ушул эки чоң проект ишке ашкан болсо, Төмөйүн айыл аймагында болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болот эле деп ишенип турабыз буюрса. Сейтек Бүлүтбекович, төмөндө сөз кылып калдыңыз. Кара Кыргыз автономиялуу республикасынын түзүлгөндүгүнө 100 жыл депчи. Негизи эле райондо 100 жылдыкка карата кандай иш чаралар жүргүзүлүп атат мындан тышкары дагы? Эми мындан тышкары райондо ушул эле айтылып өткөндөй ишканаларды ачуулап атат. Биринчиден ошол биздики республикалык деңгээлде бизде 4 ишкана кирди планга. Биз мына ошол ишканаларын ачуу максатында иш алып барып атабыз. Булар кыш заводу, ошол эле эми өнөр жай ишканасы, 2 кыш завод, андан сырткары дагы мына эме менен көмүр брикет заводу болчу. Мына бул кирди. Анан мына эгемендүүлүктүн алдында дагы бир өнөр жай ишканасынан кийим тигүүчү ишкана, жеңил өнөр жайын жанында. Бул боюнча биз облуста дагы иш алып барып атабыз. Облустун дагы месинде атайын өнүктүрүү, стратегиялык өнүктүрүү программасына кирген ишканалар боюнча. Андан сырткары анан эми мына жерде азыр айтылып калды, чакан кестерди куруу актуалдуу маселе болуп атпайбы? Ошол чакан кестерди куруу боюнча мына бизде уже бирөө алгачкы бирөөсү ишти баштады. Бул Кермет айыл аймагынын алыскы Кичалай айылында чакан кести куруу боюнча мына Жашыл энергетика фондунан ошо чечими чыгып, биз жерин ошо трансформациялап анан 62-чи арлык негизинде жашыл энергетика өткөзүп бергенбиз. Ошондон өтүп, комиссиядан өтүп келип, алгачкы иши башталып калды. Дагы бирөө ошол жашыл энергетикада бүгүн конкурсу өткөрүлүп каралып атат. Андан сырткары мына азыр Самат мырза да айтып кетти. Төмөйүн айыл өкмөтүндө жанагындай чоң күнүн энергиясы менен электр жарыгын алуу боюнча инвестиция тартуу жаатында чоң бул дагы жашыл энергетиканын бири десек болот. Жашыл энергетиканын бири десек болот. Мына ушул иш-чаралар биздин быйылкы Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгына карата деп аталат. Жана ошол негизинде иш алып барып атабыз. Биринчи максатыбыз жумуш орундарын түзүү. Экинчи ошол эле жумуш орундарын түзүүнөн экономиканын чындоо жергиликтүү бюджетке киреше болганы, ал эми ички миграцияны жана сырткы миграцияны жоюу болуп саналып атат мына максатта. Мына ушулардын артасында биз максат кылып иш алып барабыз. Урматтуу меймандар, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, аймактагы реформа тууралуу кеңири маалымат бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында Ош облусунун Араван районунун акими Сейтек Кулубаев, Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы Насредин Абдраимов жана Араван районунун Төмөйүн айыл өкмөтүнүн башчысы Самат Дүмүров менен маектештик. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыз.